Men kecha Qirg'izistonimni qo'rg'ab chiqdim. Ar-namusimni qo'rg'ab chiqdim. Qirg'izning qalpog'in, Qirg'izning qizining, enesining namusini qo'rg'ab chiqdim. Jana bundan aridag'in qo'rg'ayveraman. Kim aytdi qanday uji ketdi? Mana aytingchi. Kim aytdi? Men başka partiyalar aytdi. Başka qaysi partiya aytdi? Oşular Xudayning oldida javob berdi. Men bu yerda bir dağın adamni jamandag'im kelmaydi. Bir dağ adamni ar-namusdan tegib kelmaydi. Alemi mo'ntib jo'q yerdan so'zlarni chiqarib, jo'q yerdan birovga chalar chavam degan adamlar bayaq aytganday qo'rqoq adamlar. Bir dağın adam meni ko'zima kelib deb ayta olmaydi. Qana meni ko'zima kelib birov aytib ko'rsinchi. Qaysi partiyaning yetakchisi bo'lsin? Qaysi erkilik, yuragim yo'lbor toshday deb aytgan adam menga kelib ko'zima shu so'zni aytsinchi. Ayta olmaydi. Sebebi anday hech qanday sebep yo'q. Sura men kecha Qirg'izistonimni qo'rg'ab chiqdim. Ar-namusimni qo'rg'ab chiqdim. Qirg'izning qalpog'in, Qirg'izning qizining, enesining namusini qo'rg'ab chiqdim. Jana bundan aridag'in qo'rg'ayveraman. Qo'rqoqlar ketaversin. Qo'rqoqlarning barlig'i o'sha so'zlarni chiqarib, o'sha jamon so'zlarni chiqarib, iyinden chiqmay, ayolning jonidan chiqmay, o'tirib olib barcha so'z to'qib o'tiraversin. O'shandaqdan biz erkeksiz, erkeklik namusimizni asqatishimiz kerak. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ИНН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Биздин байланыш номерлер +7926 717 03 31. Ошол саясий өзөгүн мына Мадымаров жөнүндө айткым келет да. Мадымаров жөнүндө абдан катуу сөз болуп атат Адахан мырза жөнүндө. Эми чынында мен жеке өзүм көз карашымда Мадымаров мен үчүн ким деген сабал коем да дайыма. Мадымаровду ушул телевидениеде иштеп жүргөндө ама тележурналист катары кандай ишмердиктерин анча мен агесте баамдаган эмесмин. Ошол Акаевдин учурунда биринчи депутат болгондон баштап эле тикенектей сайылып ошол Акаевдин жасаган жанагы калпыс иштерин, ошол кездеги тоноолорду, ошол кездеги коррупцияларды баарын эле какшап ошо тикенектей ошондо ак жигит болчу ушундай. Ошондо эле сайрап чыккан. Анан азыр сагыскан деп атпайсыңарбы? Сагыскан эмес, ошол кезде эле көргөн мынандай бузук иштердин баардыгын, талап тоноолордун баарын, коррупциянын баарын какшап айткан ошо кыргыздын чечен жигит ал. Менин көз карашымда ошондой. Жаман көрөсүңөрбү, жакшы көрөсүңөрбү? Ал тилинен чаң чыккан. Ошондой чечендер болгон атам замандан элдин көйгөйүн айткан. Менин эң банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жатканымдын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30,000 каражаты керектелет экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эчеликке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул Кайдыгер Карабаев ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул бала мен катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолардын арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официантка алып кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама Кайдыгер Карабай аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келип атат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы Кайдыгер Карабай жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Эми уран боюнча жалгыз эле уран боюнча эмес, бүтүндөй кен байлык боюнча мен макул эмесмин кыймылынын позициясы 5тен белгилүү. Кыргызстан боюнча 7 каттуу талаптын алдында бирөө бар. Ушул кен байлыктардын баарын бизден эстүү, бизден акылдуу
муун келиши мүмкүн, кийин келет Кудай кааласа. Мына ошолор келгенге чейин мунсуз жашап келгенбизби? Кадамжайдын алтынысыз, Шамбисайдын алтынысыз, же болбосо Солтон сарысыз жашап келгенбиз го. Ошол сыяктуу эле ураны жок деле жашап келгенбиз. Мына Майлуу Суу шаарында Союздун мезгилинде ошол уранды алып, ошол Союз күчтүү мезгилдеги калдыктарын аябагандай каттуу бекиткенин карабастан бир жылдар болду, аябай кооптуу болуп ачылып кетип, анысы жанагы сайга түшүп кетип, ошол сыяктуу бул маселе оор. Мен Ысык көлдөгү чыгып аткан элдин талабына 100% кошулам. Туура маселе көтөрүшүп атат. Биринчиден, баягы комиссия түзүлдү деп айтып атканы менен бүгүн 24 KG ушундай сурамжылоо жүргүзгөн экен го. 46% сурамжылоонун натыйжасында 46% аябай каршы. Чечкиндүү түрдө каршылык билдирип атат. 25% ошону лицензия бергендерди отургузуп коюу талабын коюп атат. Демек, экөөнү кошкондо дээрлик 70% киши бүгүнкү күндө караманча каршы. Анан комиссия түзүп бердик дейт. Булар кызык болуп атат да бүгүнкү күндө. Комиссияны сен биринчи ошол жерден иликтеп жүргүзүү бүткөндөн кийин, же болбосо лицензия берердин алдында жибербейсиңби? Анан биз бул айылдын тургунун, тиги айылдын тургунун киргизип койдук комиссияга дейт. Ал айылдын тургундары уран боюнча эмнени түшүнөт? А бизде Илимдер академиясы эмне? Уктап жатат. Бизде химия институту бар. Бизде физика институту бар. Бизде биология институту бар Илимдер академиясында. Алар эмне кылып жатат? Ошолор бериш керек да, ак же көк деп ошолор айтыш керек да. Адистер айтыш керек да. Мына ол нерсе бүтүндөй бүгүнкү күндөгү бийликке элдин ишениминин кеткендиги бул бир. Экинчиден, комиссия кандай курамда куралышы керек, ага кандай кесипкөй инсандар кириши керек. Ошону билбеген өкмөт жыргатабы бизди? Дыйкан, малчы, жылкычы, же болбосо ошол жерде жанакы өрүк менен жан багып жүргөндөр, дыйканчылык менен, жер менен багып жүргөндөр урандын кандай зыян тийишин каяктан билет алар? Анан ушул айылда мынча кишини кошуп койдук. Эмне деген түшүндүрүп атат? Конституциядан таптакыр түшүнүгү жок кишилерден конституциялык кеңешме курап алган болсоң, конституция жаза болушу керек. Ошол сыяктуу мондай ар бир нерсенин өзүнүн дарегине жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша куралышы керек, түзүлүшү керек. Өкмөттүн атынан бирөө барыш керек да, лицензия бергенден кийин ким берди? Кыргыз өкмөтү берип атат. Эмне үчүн аны иликтебей туруп лицензия берип атат? Ошондуктан бүгүнкү күндө балыкчыда же болбосо ошол бүтүндөй Ысык көл областында уран казып алууга каршы чыгып аткандарды мен 100% колдойм, түшүнөм. Эгерде мага келип ишендирип берсе, Илимдер академиясы кепилдик алып, ушул кыргыз керемети болгон, көзүбүздүн жашындай болгон Ысык көлгө зыяны тийбейт. Биздин Ысык көл өрөөнүндө дыйканчылык менен жашап аткан, негизде өрүк менен жан багышат. Мына ошол жерде тургундар да айтып атат. Аларга зыяны тийбейт, кепилдикти моюндарына алса, бул башка маселе. Анан райондун акимине тоңдугун кошуп койдук. Анан берки балыкчынын мэрин кошуп койдук. Алар эмнени билет? Алды саттыдан башка эмнени билет? Мен каршымын. Бул биздин мен макул эмесмин деген кыймылдын эң күчтүү талаптарынын бири.